Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu. Hormatly görüşler. Bugünkü rubrikabızda adattagınday barına malum bolgon orunu garaştırıp ketebиз. Bul kan basımının көтөрүлүшү, жогорулашы. Bugünkü günde bul oru öte көп кездешет. Balkim ар бир кишидедир. Ошол себептен bunun çeçimi var. Bunun çeçimi hicama olu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, sizlerden biröңөрдүн kanıngары козголбосун. Эгер козголчу болсо, ал аны өлтүрүп коюшу ыктымал. Böyle hadiste Peygamberimiz айтат, kimдин kanı козголгон болсо, көтөрүлгөн болсо, анда hicama кылсын. Kimдин kanı козголо турган болсо, ал аны өлтүрүп коюшу ыктымал деген. Ошол себептен hicama түздөн түз кандын түшүшүнө, козголушунун кетирүүсүнө себеп болот. Ошол пайгамбарыбыздын биринчиден айткан сөздөрү менен жана кошумча пайгамбарыбыз айткан, силердин дарыланган нерселериңердин эң жакшысы бул hicama деген. Ошол себептен кимде ким кан басымы жогору болсо, hicamаны тез ара кылыш керек. Жана эң негизги точкасы бул баштын эң ортоңку жери. Ушул жерге коюлат. Жана жардамчы орундар бар, бирок негизги орду ушул. Жана ала турган киши албетте чачын устары менен таза кылып алыш керек. Эки себеп үчүн. Биринчиден таасири жакшыраак болот. Экинчиси тазалыктын негизинде. Себептен чачка жармашуучу жаман нерселер кетиши өтө кыйын. Аллах таала баарыбызга оорулардан шифа берсин. Эң негизгиси жүрөгүбүздүн ооруларынан. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.